Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Кудай буйрса биз Акниет Аманат коомдук фонду жакшы билесиздер. Өлкөбүздө, мекенибизде чыныгы муктаждар менен чыныгы кайрымдуу инсандардын ортосунда татыктуу көпүрө болуп, 2 жылга жакын убакыт болуп калды. Жакшы иштердин үстүндө жүрөбүз иншалла. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө бир эле Кыргызстан өлкөсүндө эмес, дүйнө жүзүнүн 150 мамлекеттен ашык мамлекетте аты жаман коронавирус деген оору пайда болуп, мына ушул оору менен күрөшүп аткан учур. Жалпы мамлекеттин кызматчылары, өкмөт башчылары, жада калса падышабыз баш болуп, ушул оору менен 150 мамлекет бүгүнкү күндө өтө катуу күрөшүп атат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө бул ооруну Кыргызстандан эң алгач ушу Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Благовещенка айылынан 3 жаран ошол жерден коронавирус оорусу менен жабыркап чыккан. Андан кийин ошол айылдан дагы бир 3-4 чыкты. Жалпысынан Сузак районунда 8 инсан ушул оору менен жабыркап, бүгүнкү күндө абалдары туруктуу, больницада жатат, больницада карап атышат. Иншалла баардыгы жакшы. Бирок ошол айылдарда бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар киргизилип, бир эле азыр бүгүн 24 март болуп калды. Бир эле ал айылдарда эмес, бүгүнкү күндө бүткүл Кыргызстанда өзгөчө кырдаал киргизилип, мына азыр айылдардан башка айылдарга чыга албайсың, башка райондордон чыга албайсың. Ушунчалык бир оор күндөр келип турган маал. Албетте бунун баардыгы Алла Тааланын бизге берген сыноосу. Аллах Таала бизге берген сыноосу деп кабыл алышыбыз керек, билишибиз керек. Аллах Таала бүгүнкү күндө ар бир пендеге, эң башкысы колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар байларга ушундай сыноону берип койду. Эмнеге? Анткени мына азыр ушу карантин деген айылда башка адамды ал жерге киргизбейт дагы, ал жактан чыгарбайт дагы. Ошол жерде бүгүнкү күндө 10 күнгө жакын болуп калды, карантинде жатышат. Эч жака чыга албайт. Мына ошол айылга колунда бар инсандар, жогору жакта иштеп атканы жөнөкөй карапайым инсандар да, колунан келген инсандар продукта таркатып, ун майларын алып кирип, ушундай бир өзгөчө жардамдарын берип атышат. Биз дагы ушул аракеттерде жүргөнбүз. Мен ушул маска тартыш болуп башталганда эле ушул масканын аракетине киришкенмин. Бул маскага биз аптекаларда жок, кандай кылып алсак болот деп отуруп, мен бул масканы Бишкектен тиктирип, мына бүгүн эртең менен бул маскалар Жалал Абадка келди, мына колубузга түштү. Ушул маскаларды бүгүнкү күндө биз азыр мына колдо тигилген, мондай башкача материалдан тигилген, бул бир одноразовый эмес, кайра колдоно тургандагыдай кылып тигиктирип, ар бири 15 сомдон бизге түштү. 5000 маска алдырып, азыр ушул биринчи эле алгачкы эле ошол карантин берилген Благовещенка айылынан баштап, жана бүгүнкү күндө Жалал Абадда карылар үйү бар, балдар үйү бар. Алардын абалы кантип атат? Мына ошолорго продукталар менен мына ушул маскаларды таркатсак деген жакшы ниет менен ушул ишти баштадык. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, туура кабыл алыңыздар. Бул пиар эмес, бул эч качан мактануу эмес. Билесиздер, биз ар бир жумуштарыбызды ушинтип тартып келебиз. Себеби бул садаканын 2 түрү бар. Садакату жария, купия садака дейт. Ушундай видеолорду көрүп, колунда бар инсандар бүгүнкү күндө өлкөбүздө, мекенибизде оор кырдаал болуп туруп атканда, кыйналып аткан элибизге кайрымдуулук кылып, жардам берип, жок дегенде мына момундай маскалар менен кол сунуп калсак деген жакшы ниет бар эле. Албетте бандай мактаныш эмес. Анан мындан сырткары ошол айылга карап көрсөк, ун майлар таркатылып атат экен. Биз азыр эмне таркатылгенин сурап, 1 тонна картошка жүктөтүп, жана 5000 штук маска, жана 1 тонна картошканы биз ушул Акниет Аманат коомдук фонду ушул кыйналып аткан, оор абалда турган ушул элибизге, элибиздин айылына таркатып берсек деп, бир колубуздан ушул келсе дагы жасап койсок экен деп жакшы ниетте жасап атабыз. Албетте бул видеону колунда бар инсандар көрүп, кайдыгер карабастан жардам берип, мына ошол элибиздин башына мүшкүл түшүп, оор сыноо түшүп турганда кайдыгер карабастан кол сунуп калса экен, акыреттик жашообузга даярданып калса экен деп ушул видеолор тартып атат. Урматтуу туугандар, туура кабыл алыңыздар, келиңиздер. Бул оорудан биз кантип чыгабыз? Кудай буйрса, биз ынтымакташсак, биз бириксек, бул оорудан
Кудай буйрса чыгып кетебиз иншалла. Биз эмне кылышыбыз керек? Сөзсүз маска болуш керек, өзүбүздө бет кап болуш керек. Экинчиден дайыма колубузду жууп, медициналык тармактагы иштеген ак халатчандар бизге айтылып өткөндөй колубузду таза жууп, масканы кийип жана үйдө отурайлы туугандар. Ошондо биз бул ооруну жеңебиз жана биз бул ооруну жайылтпайбыз, башкаларга дагы жардам берген болот элек. Мен ушуга чакырып кетем, баардыгыңыздар үйдө болойлу, карантинде берилдиби? Сабыр кылып отуралы. Кудай буйрса сабырдуу болсок, бул күндөр дагы артта калат. Бул күндөр Алла Тааладан берилип аткан сыноо, урматтуу мекендештер. Кудай кааласа бул сыноо артта калат. Ошондуктан бул сыноону берген бир гана Аллах Таала бул сыноодон жеңилинен алып чыкканын насип эткен болсун иншалла. Анда биз ушул айылга барып, азыр ошол жердеги жергиликтүү тургундарга, ошол жердин айыл башчыларына тапшырып коюп, андан ары карылар үйүнө, балдар үйүнө сапарга чыксак, кечке чейин таркатып алсак деген жакшы ниет. Бул картошканын бир гана ошол жанагы карантиндеп чыккан айылга гана 1 тонна эле берилди. Мекендештер, ал жерге 1 тонна картошка эчтеке болбойт экен. 1200 түтүн үй бар экен, ал жерде 1200 кожолук үй бар экен. Эми колдон келишинче болсо дагы таркатып турса, эртең дагы бир инсандар ушу видеодон көрүп, алар дагы кайрымдуулук кылып, мына ошол элибиздин бүгүнкү күндөгү 1 айлык абалын ушул оор кырдалдан чыгып кетүү үчүн жардам берип калса экен деп, ушул иштер видео аркылуу сиздерге жеткирип атат. Ынтымак болойлу, биримдик болойлу, келиңиздер, биз бириксек баарын жеңебиз иншалла. Iki jata kalsın da konuş. Bu taşı aşağı. Sabut. Бул жерде 500 маска. Ак-ниет аманат фондунан 1 тонна картошка, болса дагы бир ай карантин болот, дагы да ойлонуп табылат, жакшы жардам берет. Алла сабыр берсин, жакшы болуп кетиңиздер. Аллахтан берген. Bakalım. Sağ olun abi. Başkanım tamam. Başkanım tamam.
маскаңыз жоқ. Неге барып Öyle Gülgözüme kalp koydunuz. Neге барып Қанша тұрса да тапсаң сүйінесің. Таппасаң, аптекалардан іздеп келіп Урматтуу мекендештер, азыр биз Жалал-Абадтагы Карлар үйү бар. Бул Карлар үйүнө 100гө жакын биздин ата-апаларыбыз мына ушул жерде күн кечирип келет. Ушул жердеги карлар бир туугандарыбыздын, аталарыбыздын дагы бүгүнкү күндөгү абалы кандай болуп атат деп келип, жана мен жогоруда айтып өттүм, Благовещенка айылында, Жалал-Абад Сузак районунун Благовещенка айылында 1 тоннадан ашык картошка жана 5000 масканы жалпы ушу элге таркатып атабыз. 5000 маска келген кече Бишкектен алдырдык, тиктирдик. Азыр биз ушул Карлар үйүнө дагы эжеке бул жерде момундай маскалар тигизбиз да, андай аптекадагыдай эмес. Мен бирөөнү алып көрөйүн да. Бирөөнү өзүм алып көрсөң, бирөөнү. Ушундай маска тиктирдик, анан бул жердеги аталарга, апаларга берип, анда бул кайра одноразовый эмес экен, кайра иштетсе болот деп колдоо тиктирип, жасаттырып эме кылдык да. Бул жерде азыр 300 штук маска. Анан ошол эле кичинекей болсо дагы бир ушул жерге багандай бул дайыма негизинде багандай келип турабыз, келип чындыгында баягы видео алып турабыз. Бирок чындыгында багандай видео алып атканда кээде уялат экенсиң, бирок кээде бүгүнкү күндөгү сыноо бул колунда бар инсандардын башына келип турган Аллахтан берген сыноо болуп турат. Бирок аларга эле эмес, бардыгыбызга сыноо болуп турат. Бирок эң башкысы колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар инсандарга сыноо келип турат. Себеби бүгүн дүйнөдө 150 мамлекеттен ашык мамлекет жана биздин өлкөбүз дагы тагдырдын бир оор Аллахтан берген сыноодо турабыз. Элибиз көрүдастар карантинде берилип, айылынан чыкпай турат, канча элибиз айылынан үйүнөн чыкпай турат. Мен дагы да сиздерге кайрылып кетем. Үйдөн чыкпайлы, момундай бет каптарды кийели, кол каптарды кийели, элдин көп жерге, бандай үйүлгөн жерлерге барбайлы. Ар ким өзүбүздү сактаган болсок, бул орну Кудай бурса биз жеңебиз. Эжеке анан сиздердин дубаңыздарды алыш үчүн дайыма эле. Анан видео тартканыбыз ушундай көп агаларыбыз бар, бир туугандарыбыз бар, көрүп, үйгө алып, ошолор дагы мына ушул жердеги ата-апалардан кабар алып турса экен деп мен дайым жүрөгү, көкүрөгү карайып кеткен, эчтекени көрбөй жүргөн инсандарга айтаар элем. Кудайга шүгүр, бирок көп инсандар кабар алат, эжеке. Кабар алышат, жардам кылышат. Бандай азыр мен жаңы эле алдымда деле ушундай курбандык кылып жардам берип турушат. Дагы да көп жардам берген болсок, Кыргызстанда эч бир муктаж инсандар калмаган эмес эле, Кудай буйрса. Андан биз балдарга чөктүктү болду да. Ойлогондон тилеген максатыңарга жеткиле, рахмат. Ошо силер ушу ниет кылып алып келипсиңер, кабыл болсун. Алла ыраазы болсун. Рахмат. Силердерге ийгилик болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы келебиз.